Кайра иштетүүчү өнөр жайлар аймактык ишкердиктин башкы артыкчылыгы. Каракол шаарындагы Ак Булак плюс ишканасы суткасына 60 тонна сүттү кайра иштетет. Анда жергиликтүү чийки зат колдонулат. Жакында өндүрүштүн көлөмүн кеңейтип, КМШ өлкөлөрүнө жана Кытайга экспорттоо пландалууда. Кенен кийинки материалда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 2020 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ысык көл дубанына жасаган иш сапарында мамлекет башчысы Ак Булак плюс компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Россия Кыргыз өнүгүү фонду бир топ жылдан бери аймактык ишканаларды колдоп келерин Россия Кыргыз өнүгүү фондунун төрагасы Азиз Алиев президентке айтып берди. Ак Булак плюс жоопкерчилиги чектелген коом Ысык көл облусундагы сүттү кайра иштетүү боюнча ири ишканалардын бири. Ал өз азыктарын Белоэрика соода маркасынын алдында саткан кант сүт ЖЧКсынын туунду ишканасы. Ишканада 80 адам эмгектенет. Ал суткасына 200 тонна сүттү иштетүүгө күчү жетет. Ал эми жаз жай айлары көлөмү 60 тоннага жетет. Чийки сүт Караколдон алыс эмес жайгашкан айылдарда жашаган 6000 адамдын сатылып алынат. Ишканада ак май жана кургак майсыз сүт жасалат. Биздин азыктардын сапаты өтө жогору. Анткени эч кандай кошулмасы жок накта таза сүттөн жасайбыз. Жыйынтыгында сапаттын жогорку көрсөткүчүн көрсөтөбүз. Компания жетекчилиги азыктардын түрүн көбөйтүү чечимин кабыл алып, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна кайрылды да фондду келечектүү, тез өнүгүп жаткан жана сурам талапка жооп берген бизнести колдоп берди. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду берген насыяга эски имарат оңдолуп, быштактын ар түрүн жасоочу жаңы муундун заманбап европалык жабдуулар сатылып алынды. Учурда автоматташтырылган конвейер чогултулуп, иштөөгө даяр турат. Болгону электромонтаждык жагын бүтүрүү гана калды. Нами был запрошен сумма в размере $1 миллион. Биз $1 миллион сураганбыз. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду $900 000 берүүгө макул болду. Бул каражат өндүрүштүн көлөмүн чоңойтууга жана өнүктүрүү иштерине керек эле. Андыктан биз Польшадан сыр азыктарын даярдай турган жабдыктарды сатып алдык. Ал суткасына 200 тонна сүттү иштетүүгө күчү жетет. Бул Орто Азиядагы эң ири конвейер болуп эсептелет. Заманбап автоматташтырылган жабдык болуп эсептелет. Конвейер өзү эле $487 000 турат. $60 000 жеткирүү кызматына коротулду. Ал эми биринчи кое берилишине Европадан адистер келишти. Алар баардык орнотуу, долбоорлоо иштерине жардам беришти. Ошондой эле $208 000 жабдыктарды орнотуу үчүн имаратты оңдоп түзөөдөн өткөрдүк. $208 000 ушло на ремонт этого здания. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Ак Булак плюс компаниясы жакын арада сүт азыктарын түрүн кеңейтүүгө даяр турат. Аткаруучу директор Максат Алдаяровдун айтымында күнүнө 10 тонна быштак жасалмакчы. Мындан тышкары суткасына орточо алганда 80 тонна сүт иштетилип, сүт консерваларын жасоо тармагы да ишке киргизилмекчи. Бул Ысык көл облусунун тургундары үчүн жаңы иш орундарын ачып, жогорку сапаттагы азыктарды КМШ өлкөлөрүнө жана Европага экспорттоого мүмкүнчүлүк берет.